Сенде ички сезимде сүйүү пайда болгондор жакшы огондор чыгара баштайсың го, сыздап поздоп деди да. Жаштар айтат бош керек, могуларга мындай жок болду. Төйтүсүң канчага келген немелер дейт бош керек. Кеткиле, жаштарга орун бергиле деп кыйкырып койду. Кумарды тараталы, койсаңчы сүйүү шара. Ооба, а дегенде ооруйсуң, анан өлөсүң деп айтты. Учталдым, бирок аттың ай, учталган сайын кыскардым деп. Калпакты жерге чап. Оғын чыгарсам эле сыздап поздоп эле отуруп калам. Ар жагы ничего не помню. Бирөө эле жулкулдатып атат. Ай, сволочь, ватырга өтүп кетпедиби? Түн менен үйгө шуулдап келатам, экинчи сахнага чыгып чыкпайм. Мен өзүмдүн курактууларды, менден улууларды кичине мындай жүрөгүн эзип алгым келет да. Чам-чам жаштыгын эске алып, мыжып. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин абдан көп суранычыңыздар жана өзүмдүн тилегим, каалоом менен бүгүн болуп көрбөгөндөй бир сонун адамга, мейманга келдик. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси, актер, композитор Асылбек Өзбеков. Саламатсызбы? Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр. Аманчылык болсун. Агайым, сизге ушундай суусадык. Чынын айтайын бо, чөлдөгү кум сыяктуу да мындай. Сиз бизге мындай бир тамчы суу болдуңуз го. Чын эле айтам агай. Эгерде бул чын болсо, көрүүчүлөрдүн бир угалы көптөн бери көрүнбөй кетти, таапер дегени болсо, анда өтө кубанычтуумун албетте. Биз баягы кенедейибизден тартып ушул сахна өнөрүндө жүргөндөн кийин биз элдин алдында көрүнүп турушубуз керек да, негизи. А бирок мен акыркы жылдары көп чыкпай калдым да, көп суроо берип калышат. Эмне болду деп, эмне болгон себеби 3-чү жыл болду ушул Кыргыз улуттук академиялык драма театрына жетекчи болуп кеткениме. Ушул куттуу жерден, ушул театрдын босогосун 1979-жылы окунуп бүтүп келгенден аттадым эле. Канчалаган жылдар өтүп кетти, уш жерден алгачкы ролдорду жаратып, уш жерден бир образдар жаратып, уш жерден бир мына бир жаш актер келиптир деп кичине элге көрүнүп, элге таанылып, залкарлардын арасында болуп, ошолордун көп нерсе талим тарбиясын алып, үйрөнүп, ошолордун жанында жүрүп көп ийгиликтерге жетиштим. Мен үчүн бул жер өтө кыйык жер. Бул эң улуу театр, флагман театр дейбиз. Анан кайра тагдыр буйруп, уш жерге келип калдым. Жан дилим менен сүйүнүп келдим, себеби дагы да алым келишинче мен ушул театрга дагы бир өзүмдүн салымымды салсам, бир театрда дагы бир колуман келишинче бир жакшынакай иштерди кылсам деген ой менен жанталашып жүрөм да ошол жерде. Баягы токойдочу булбул эркин сайрап, жырга учуп, кенен кесир жүрүп жүрүп эле анан бир алтын капаска камалып калгандай сезим болот да. Анан сиз ушактан чыкпай атсаңыз, биз сизди токоюңузда сайрап жүргөн эркин булбул катары жакшы көрчүбүз да, капасыңар жакшы жакпай атат бизге агай. Жакшы айттың. Ооба, мен эң эркин жүрчүмүн, каалаган жерде учуп, конуп, каалаган жерде сайрап. Бирок мына жерде керек экен да. Мындай жерде келип, мен өзүм уш жерден баягы чыгармачылык, бул театр жомоктобудай дүйнө да. Мен уш жерде кайра келип уш жерде жүргөнүмө өтө мындай бактылуумун да. Анан келечекте мен мисалы өзүм бир ремонт оңдоп түзө иштерим бүтсөк, мен сахнага чыккым келет да, чыгам буюрса. Өзүм үчүн бир спектакль жараткым келет, кайрадан бир образ жараткым келет. Ошол пландарым бар буюрса.
кайра эле ошол жерде мен ээн эркин уча алам сахнада. Жомоктор дүйнөсүндөгүдөй сахнада. Сонун ошол күндү аябай күтөбүз агай, болбосочу. Рогат күндө сиз эле алып кетчү дейбиз. Негизи мен делечи баягы эми кичине майда чүйдө концерттер болуп калат. Анан мени билесиң да баягы улуттук оюндар боюнча көп жылдан бери баяндамачы, комментатор болуп жүрүп атпаймынбы? Ошол жерде мен бир 10-15 миң киши менен жылына 3 жолу, 4 жолу жолугуп ат майдандарда. Тим эле жыргайм да. Ырдайм, сүйлөйм, тамашалайм, алар менен чогуу бир сонун убактарды өткөрүп жүрөм. Мына жакында эле 31-инде Чолпонтонун ат майданында 10-15 миң деген кишинин астында жалгыз өзүм 6 саат, 7 саат ошолор менен чогуу болуп жыргадык, бийледим, ырдадым, сүйлөдүм. Бук болуп калсызбы? Чагым бар. Төгүлдүм түбөлү. Ошо да. Анан боё кызмат деген нерсечи бул эркекке кандай намыс берет бекен, эркекти кооздойт бекен? Неге эркектин баары кызмат дегенге шашылышы? Намыс деле бербейт, кооздобойт деле. Эң эле өтө мындай бир татаал бир механизм экен да, бир мамлекеттик кызматчы. Өтө татаал экен. Баягы өзүнүн эрежелери, мыйзамдары, анан момундай кагаздар, кагаз жазышып эле ыргытышмай, кайра кагаз келет, сен кайра кагаз жазасың, тиги дейт, анан бул жарым жылдыгы, анан эмне болду, буга жака кетти, анан текшерүүлөр, эмнеге бул мындай болуп калды эле деген. Ушундай бир нерселер абдан көп экен, мындай ээн эркин бир тез жылып кеткенге шарт түзбөйт экен. Тескерисинче мындай тозот экен да. Бул болбойт. Бул болбойт. Эмне үчүн муну мындай кылдың? Эмне үчүн тигиндей кылып атасыңар? Ушунтип эле ушундай нерселер аябай жаман экен. Бир бюрократиялык иш кагаздары аябай көп экен. Ошондой бир балекет экен, ошонун баарын жеңиш керек, ошонун баарын ишендириш керек, ошонун баарын айтыш керек. Ал деген момундай болуп атпайбы? Ошон үчүн тигинтип атпайбы? Бул момун үчүн мындай болуп атпайбы? Кара минтели, тигинтели, иш кылып бир азаптуу жумушта чындыгын айткандачы. Чыгармачылыкка жетпейт албетте, каалагандай жыргап, ойноп, күлүп, баягы элге бир өнөрүңдү тартуулап турган жыргал. Бирок кыйын болсо дагы мен ушул ишти бир аягына чыккым келет да. Азыр ушул мына 3-үнчү жылга кетти. Оңдоп түзөө иштериндебиз. Жакшы ниет менен акча бөлүнгөн, жакшы акча бөлүнгөн. 50 жылдан бери такыр капиталдык оңдоо болгон эмес. 50 жыл. 70-жылы эксплуатацияга берилген, ошондон бери анан баягы жетишпей калат экенсиң да, мисалы жана тендер деген балекет бар да. Бир 30-40 күн убакыт алып коет экен да. Ким ойлоп тапканын билбейм ушул балекеттичи. Муну кабинетте отуруп алып, мыйзамдарын бир такыр ушул театр дүйнөсүнөн алыс, такыр эле түшүнүгү жок. Бул жерде кинода азап чегет, бул жерде театрларда азап чегебиз. Бул жерде сүрөтчүлөр дагы, бул жерде бардык тармактар, ушу маданият тармагы, бул жерде спортто дагы аябай мындай чайналабыз да, ушул тендер деген балекет келип, бир кагаз сатып ала албайбыз. Бир карандаш сатып ала албайбыз. Спектакль коелу десек, аны да тендер коюш керек. Анан каякта түшүнбөгөн бирөөлөр кирип алат. Аларга биз ак көйнөк десек, көк көйнөк алып келет. Тиги материал десек, муну алып келет. Кээде мындай да. Режиссер эми чыгармачылык изденүүдө да спектакль чыгайын деп калганда айтат да, ак көйнөгүңөр болбой атат. Көк көйнөк алып келип берилиш дейт да. Ой, тендер өтүп кеткен, биз каяктан алып келебиз? Анан барып жалдырайбыз, баягында албадым беле сенден, Мадинага барып, көк материал алмаштырып беричи, пожалуйста депчи. Ушундай ызы чуулар, азаптар көп да. Бир лампочка сатып алалы, прожектордун лампочкалары башка да, мисалы, прожекторлор жана сахнадагычы. Анан тендер коюп атпайбызбы? Лампалар керек, момундай маркадагы деп коюп атпайбыз, койсок. Бир аял утуп алыптыр да, кирипчи. Анан мага келди, келип анан. Тиги мен утуп алдым лампалар боюнча, кандай лампаларды алып келе коеюн дейт. Эжеке тиги жерде биздин требованияда жазылып турбайбы, ушундай лампалар таап келишиңиз керек, утканыңыз жакшы. Ал кандай лампалар болот дейт. Ал деген момундай болот, аны билген кишилер эле табат. Ал каякта болот дейт. Эми ал таатанда болот, же мындай Кытайлардан келет, ал тияктан, Россиядан келет.
Ал эмне болгон лампа? Аны эмнеге кирдиңиз? Эми момундай эле лампалар экен деп ойлогом. Эми ушундай кызыктар көп. Бул биздин маданиятка бул тендер такыр болбогон нерсе экен. Алып койгулачы, алып эле салгылачы. Бизден 5 миллион, 10 миллиондук бир чоң обороттор жок. Биз завод эмеспиз, биз фабрика эмеспиз. Биз штамповать этип чыгарган, темирлер чыгарган жокпуз. Биздики такыр башка багыт десек да түшүнүшпөйт. Жок, мамлекеттик мыйзам, сатып алуу мыйзамы бар. Силер да ошондой болушуңар керек. Ой, биз чыгармачылыкпыз да. Сени мисалы мен кантип бир спектакль коем десең, сени мен портал коюшум керек да, мисалычы. Могу спектакльди кой. Ана сен катышышың керек. Бир ушундай бир балекеттер бар да, такыр пункттарындагы оңдоп түздөп бербей коюш. Кол жолуңардын баарын буп аткан турбайбы? Жогорку кеңешке жазабыз, өзүбүзгө тиешелүү комитетке алар карап атабыз деп кайра кат жазып ишет. Романтикалык турда кат жазып аткан турбайсыңарбы? Иши кылып. Колдон буттан алып булар тендер менен тушап салган да. Чыгармачыл чөйрөнү, театрларды, спорт тарабындагыларды, кино тарабындагыларды тендер менен байлап койгон бизди. Агай, бул спектакльдер болуп аткандачы мындай. Неме болсо, жана синематикага кирсең, сайтына кайсы кино саат канчада, кайсы немеде турарын көрөбүз го. Ошондой эле бул театрлардыкын, опера балет театры болобу, орус драм, кыргыз драм. Ошондой сайт өздөштүрүп койсо, анан каякта кандай концерт, опера, балет кантип болуп атат, кандай спектакль болот, көрүп барат элек да. Мындай бизге көрүүчүлөргө мындай түзбөй атат да шарт. Туура айтып атасың. Негизи ошондой болуш керек. Ар бир театрдын өзүнүн сайты болуш керек. Сен кааласаң ошол жерге кирип, кайсы күнү кайсы спектакль болот, ким ойнойт, сүрөттөрү менен брондоп, ал багытта иш жүрүп атат. Иш жүрүп атат. Буюрса өзүбүздүн сайтты бир жакшынакай кылып туруп ачабыз. Биз ремонттун бүтүшүн гана күтүп атабыз да. Азыр эмнебизди беребиз? Кое турган эчтекебиз жок азыр. Агай, бул көйгөйлөр менен чамгарактап атып, бир жан дүйнөңүз балким ырахатка мындай балкып, эргип, мындай сонун нерсеге келбей аткандырсыз. Иненин үстүндө отургандай эле болуп атасыз да. Ошондой эле чыгармачылык экинчи, үчүнчү планга чыгып кеткен. Азыр бир гана уюштуруу маселелери, суранмай, жалдырамай, бармай, келмей, кат жазмай, ушундай эле. Бул көйгөй дегенчи сизди ушундай улуу талантты көмүп коюп атпайбы, агай? Ооба дебейсиз. Эчтеке эмес, тиги чыдайбыз, бүтүрөйүн дегендечи. Оңдор чыкпай калды. Айтмакчы. Мындай болуп атпайбы? Бир 5-6 жыл өтүп кетти. Оон үстүндө чыгармачылыктан кичине иштей албай калдым да, мындай. Оон деле дайыма чыга бербейт да. Анан 1-2 жыл, 3 жыл такыр оон чыгарбай калдым анан. Эртең менен келинчегим экөөбүз чай ичип отурганбыз. Унчукпай, өз оюбуз менен чай ичип отурсак, сен такыр оон чыгара албай калдың, чыгарбай калдың дейт анан. Оон чыгарбай калдым, эмне болду десем? Сен мүмкүн бияка тияка чыгып бирөөнү сүйүп келбейсиң. Эмне болду десем? Билем, сен бирөөнү жакшы көрүп, сенде ички сезимиңде сүйүү пайда болгондо эле жакшы оондорду чыгара баштайсың го, сыздап поздоп деди да. Жөнтүр чай деп койдум дагы, өзүм ичимен кымыңдап атам. Кудай көрбөспү деппи? Уруксат алынды деп. Жеңең ушинтип айтып буурду өзгөн. Мен чын айтып атам дейт. Сен оон чыгарышың керек. Давай бирөөнү жакшы көр. Анан сен де сыздап баштайсың, анан ырдап баштайсың дейт. Атаңбырай. Сын айттыр. Агай, ушу чыгармачыл адамды ушинтип колдоп турган бирөө керек да, агай. Ал дагы тушап турса кандай болот эле? Эми баягы үй бүлөдө бир үйдө бир жакшынакай бир маанай болуп турса, үй бүлөлүк шартчы. Анан ошол сени сүрмөлөп турса, ошол баягы иштегенге бир жакшы чыгармачылыкта мүмкүнчүлүк болот да. Эми бул жагынан рахмат, жеңеңер жакшы эле баягы анча-мынча тентектиктеримди, жоголуп кеткендеримди кечирип,
көтөрүп чыдап койду да. Ошон үчүн экөөбүз 46 жылдан бери чогуу жашап келатабыз. Эгерде көтөрө албай кеткенде бизге окшогон адамдарга чыдаш кыйын да, чындыгын айткандачы. Анда мүмкүн эч чачылып кетмекпиз. Мен да жок болмокмун дегендей эле кеп да. Бул эми баягы аялымды мактагандык эмес, мүмкүн бир башкаларга деле бир сабак болсун дегендей ойдо айтып атам да. Биздин дүйнө башка, биздин жашоо башка, биздин бир кабыл алуубуз, көз карашыбыз кээде такыр башка, башка дүйнөгө кетип калабыз да. Анан ошону көпчүлүк аял заттар түшүнбөй кетип атпайбы? Көтөрө албай кетип атат, түшүнбөй кетип атат да, ошон үчүн көпчүлүк чачылып кетип аткан ошол да. Биздин ушул багыттагы, биздин ушул чыгармачыл адамдар башкачараак болот турбайбы? Аны баары эле түшүнө бербейт, чындыгын айтканда. Ушундай экен да. Артыңызда түркүк Эмне болбойбу? кылабыз эми анан? Ушундай болот. Маңдайга ошону жазып койсо анан. Ушундай болуп калса эмне кылайын деп койсо. Ушундай элге жагымдуу болуп төрөлүп калсам эмне кылайын депчи. Жок эми жагымдуумун деп айта албайм албетте. Убакыт деген өтө берет. Ар бир жаштын өзүнүн кызыгуучулугу бар да. Ошол 10 жаштын деле 20, 30, 40, 50, 60-тын деле азыркы биздин жашоонун, биздин курактагылардын деле өзүнүн бир кызык жашоосу бар. Кардым деп айткенде, Биз ички жан дүйнөбүздө баягы мурдагыдай эле тура беребиз да. Эми мындай сырттан караганда кээде биз деле оюн салып, бийлеп кетебиз, тамашалашып, каткырышып кетебиз. Жаштар айтат болуш керек, могуларга эмне жок, булар көбөйтүүсүң канчага келген немелер дейт болуш керек. Биз аны көрүп ойнойбузбу? Биз өзүбүз жан дүйнөбүздө жашпыз да. Биз деле каткырып эле баягы жаштыктарыбызды эстеп жүрө беребиз. Убакыт өтө берет. 15 деген жашым-ай, жарда ойногон улактай. 20 деген жашым-ай, гөлдөн бүткөн курактай. 30 деген жашым-ай, тоодон аккан булактай. 45 деген жашым-ай, байланып турган чунактай дейт. 50 деген жашыңыз кайтып бир көчкөн эл экен. 60 деген жашыңыз күзгү соккон жел экен. 70 деген жашыңыз күүгүм кирген кеч экен. 80 деген жашыңыз капкараңгы түн экен. 90 деген жашыңыз казылуу турган көр экен. 101 деген жашыңда тоо экен, ажалдан башка жок экен дейт да. Кыргыз айткан, уйкаштырып айтат го, 100 жашоодон үмүтүңдү үз дейт. Ким деле 100гө чыккысы келбесин мисалы. Анан 60ка келсе алдап атаңдын күчүн ал дейт. 60тан нака иштеп турган убак болот. Акыл толуп, бүт барына көзүң жетип, кыргыз бекер айткан эмес да. 60ка келген атаңдын алдап туруп күчүн ал, иштет, дагы иштет. 60тагылар алгандай иштеп жүрүшөт. Бизде пенсияга чыгарып салып атпайбы? Балды кеткиле. Анан тиги жаштар чыкпадыбы? Кеткиле, жаштарга орун бергиле. Жаштарга орун бошоткула, кеткиле дебедиби? Билесизби, октябрда жалаң ошо лозунг болуп калды го, жаштарга орун бергиле, кеткиле деп калды. Отуруп кечинде үйгө келип туруп аялым жатарда кыйкырып койдум мен дагычы, жаныма жатарда. Кеткиле, жаштарга орун бергиле деп кыйкырып койдум. Мени карап алып, свалыш. Иллюстрация дедиңизби? Кеткиле, жаштарга орун бергиле деп. Жатып атат. Баары эле ошентип кыйкырып калды, жаштарга орун бергиле. Мен айттым, жаштарга орун бергиле деп. Жаш акырын кете берет экен. Ар бир жаштын өзүнүн сонун чыры бар. Ооба, чекени буруш басса да, жүрөктү буруш баспасын деген сөзүңүз аябай мага ушундай жазылганда, жан дүйнөмөчү. Чекеге буруш түшсө да жүрөккө буруш түшпөсүн дейт да. Ооба, ошо. Бирөө жүрөккө буруш түшпөсүн дейт. Азыр мен бир ырды бир классташым обончу, Жолдошбек Исраилов деген, Бектин атасычы. Жакшы оңдор чыгарып калат. Бир обон ырдадым, Жипара деген бир айымдын сөзүнө жазылган куйсаңчы сүйүү шарап депчи.
Арбын жыл дедим би, айттырбай келбедиң би, армандуу жүрөгүмдүн арзусын сезбедиң би, өмүргө өмүр улап, өзүмдө арзу турат, өрт салып сезимдерге, өзөктү өрттөп барат, кумарды тараталы, койсаңчы сүйүү шарап. Сагырдап аткандай элем сен. Кумарды тараталы, ай, койсаңчы сүйүү шарап. Кечигип келбедиң би, кабарың бербедиң би, капилет келип алып, карачы езгениңди, көңүлгө көңүл улап, көдөмдө эргү турат, көп жылдар күтө берип, көмөкөй кургап барат, кубантып жүрөгүмдү, койсаңчы сүйүү шарап. Арманым айткым келбейт, артыма кайткым келбейт, арзуумду кайрып алып, алдыга шашкым келбейт, өзүңдөн алып кубат, өмүрүм жанып турат, өрт салып сезимдерге, өзөктү өрттөп барат, кумарды тараталы, койсаңчы сүйүү шарап. Кумарды тараталы, ай, койсаң ғой сүйүү шарап. Деп эле сени карап эле жалбырап. Ай, Сен ушун бар эле. Болуп турчу ай. Мына сүйүү шарап. Атасын көрүп берейин деп калды. Мына сизге сүйүү шарап. Ичиңизчи карбашкылчы десең. Мындай жаш улгайган сайынчы сүйүү дагы мындай бекемирээк, дагы мындай болот бекен. Жүрөккө тереңирээк кирет бекен. Эми баягы ооба да сүйүүнүн өзгөчөлүгүн, сүйүү чындаган сүйүү эмне экенин баягы акырын абай салып даана көрүнө баштайт. Балалык сүйүү өзгөчө, алгачкы сезим эч кимдин эсинен кетпейт. Мен айтып аткан жеңең экөөбүз классташпыз. 9 класстан баштап сүйлөшкөнбүз. Аябай сезимибиз алоолонуп жанган. Айылдагылардын баары билчү. Ошол бойдон эле ушул жашоодо келатабыз. Эми баягы ортодогу кичине бир оң жак сол жакты карап кызыгып кетип, бир сезимдер, бир сүйүү деп айта албайм, сезимдер ойгонуп кеткен учурлар бул башка. Атак эми баягы кайра эле сүйүү деп эмете албайбыз да. Чындыгын айтканда баягы арзуу пайда болуп кетет кээдечи. Жакшы көрүү сезимдери пайда болуп кетет. Эркекпиз да, сөздүн ачыгы. Мындай учурлар чыгармачыл адамдарда өзгөчө көбүрөөк болуп кетет да. Биздики батыраак билинип калат да, эл журтка бат билинип калабыз бизчи. Себеби эл бизди карап турат да. Ооба да. Башка адамдар эми билинбейт. Башка адамдар деле, алардын деле ар кандай сезимдери, жакшы көргөн адамдар бар, алар билинбейт. Биздики көрүнө элдин астында тургандан кийин баскан турганыбыз, кийингенибизден өйдө, сүйлөгөн сөзүбүздөн өйдө элдин астында болобуз да. Ушул жагы бар да. Азыр эмне мындай баягы акырын сага окшогон татынакай кыздарды көз кырыбыз менен эле мынтип, көз менен узатып калганбыз да, көз менен карап. Кой, түз карашты мынтип, кайрасына карап калып анан жаштыкты эстеп коесуң да. Анан тамашачындан Шайлебек Дүйшеевдин 4 сабын айтып калам. Укмуш образ бар да.
Biz de жаш болгонбуз да. Дагы кыздарды көргөн иште мындай чачты селкеп кыздарды тизденip биз дагычы кой коюп мындай карандаштай кой коюп ушталып калгансыңар. Анан Шакем мынтип айтканда кайгысын тартып кыздардын карандаш болуп учталдым. Учталдым, бирок аттың-ай, учталган сайын кыскардым деп. Кыздарды көрүп учталып. Кичинекей эле карандаш болуп тартасың. Жазылбайт чакырбайт дейм. Агай. Жазылбайт. Бул жашоонун чындыгы. Бул жашоонун чындыгы. 4 сапка барын батырып койгон Шакем. Карачы. Укпушта. Анан ойлонуп көрсөң, чын эле 70-тен өтүп калгандардын бир тоюн өткөрүп атам, юбилей. Анан эс алган маалда бир топ жыл өтүп кетти. Анан эс алган маалда эшикке чыгып калсак, 3-4 дос классташтар сүйлөшүп туруптур, достор. Асылбек айына бери келчи дейт, жанына келсе, май, мен өзүм врачмын дейт. Моулар менин досторум. Аны мени врач деп ойлоп келе беришет дейт. Биягым ооруп атат, тиягым ооруп атат деп келе беришет. Анан айтам дейт, ооба, адегенде ооруйсуң, анан өлөсүң деп айтам. Билебай, айтар сөз. Жок, мен туура айтып атам да. Оорубагыла, ошон үчүн оорудум деп келбегиле, оорубагыла. Өлтүрүп салган жашкан. Туура, адегенде ооруйсуң, анан өлөсүң. Жактагай. Ошон үчүн баягы оорубаган аракет кылыш керек да, адамдын өзүнөн да көпүргүчү. Баягы жашоо образ кандай болот дегендейчи. Агай, сизди карап отурам да, ий десеңиз, ыр чаарган жагыңыздан, юмор жагыңыз, актёрдук чеберчилигиңиз, эң сүйгөн талантыңыз актёрдук чеберчилигиңиз да. Айтор оон чыгарган ишыл бардык жагыңар ар бир өнөрү төп келишкен, ушундай да уникалдуу адам болобу деп таң каласың да. Эми Кандай десем? актер болгондон кийин бир эле нерсе менен чектелбеш керек да. Менин ырдап калган себебим кичине мен музыкалык билимим бар. Мен Абдраевда 5 жыл окуп калгам. Үйлөм аспапта, духовик деп койчу. Анан анча-мынча нота танып калганым ушул. Анан Ташкентте окуп калдым, көп нерсе үйрөнүп келдим. Кыргыз драма театрга кирип, бияктан көп талим тарбия алдым. Анан акырын телевидение, радиолорго катышып баштадым, дубляжда сүйлөп, кандай эмне изденип. Мен тынч эмесмин, токточу эмесмин. Күн түнү менен иштечимин. Андан кийин комментаторлук багытка өттүм. Раматулла Болочамшиев алып келди. Ты слушай, Асылбек, ты умеешь говорить, ну садись в микрофон и комментируй. Это национальная игра Көкбөрү, давай. Болот пайгап келген. Ошондон бери эл менен аралашып, ал баяндаманын да өзүнүн бир өзгөчөлүгү болуш керек да. Кыргыз кандай сүрөйт? Мисалы, кыргыз сүрөгөнү башкада да. Баягы концертте карап отурганда, ырдап аткан кыздарды карап отурганда кээде бир сүрөгөндөрүн көрсөң, калпакты жерге чаап, алажат деп бакырган. Вот ошол образдарды карап, ондай сүрөш керек турбайбы? Анан нака ошол багытта, спорт өзү шоу да, ошол багытта алып барам. Оюнчуларды тамашалайм, көрүүчүлөр менен тамашалашам. Ушундай изденүүлөр менен келе берет. Импровизация, фантазия, убагында бир нерселерди айтып, жетишип калмай, өзүнчө шоу да бул, сонун кызык. Анан баарына аракет. Кантип багасыз ар бир багытты? Анда бап эстеш керек да. Эми ошого ниетиңди, дитиңди койсоң, жан дилиң менен кирсең, кетет ошол. Жашоо ушундай кызык. Менин көпчүлүк жерден эми баягы ырда деп суранышат да.
Ана мен көбінше байқайсың ба, мен өзім мырларымды көп мырдабаймын. Концерттерде дилем, себеби меники жадан эле сыздаган ырлар. Өзүмдү тамашага эле жакынмын, ачык. Оон чыгарсам эле сыз топоздоп эле отуруп калам. Шайыр чыгарайын дедим, болбоду. Анан мен башка бирлердин ырларын көбүрөөк ырдайм. Гүлдөй жанды баштап дегендейчи, баягы 90-жылы спектакльге жазылган сахнадан көрүп калып, анан алып келип аккордеонго салып ырдайт, элге чыгарып ийген. Мен жан дүйнөм, по-моему, негизи лирикага жакында. Агай мындай сыртынан каткырып күлүп жайнап жүргөн ичинде толо муң болот деп айтат го. Балким ошол муң чыгып аткандыр сыртка. Жок, ичимде толо муң деле жок, Кудай шүгүр, үй бүлөм, бала бакырам, неберелерим, тегерегимде досторум, коллегаларым. Баары шайдот. Баары шайдот, баары ордунда, баары жакшынакай. Анан мен бир нерсени оон чыгарарда, мисалы сени элестетип алам дагы, мисалы сени образ кылып алам дагы. Минтип отурат го, минтип басты го, минтип ыйлап атат го, жан жаап аткан ошондой тигиндей мындай дешип өзүмчө образ түзүп алам, ошону менен кайрыктарды издеп кетем дагы, анан бүттөн бирөөнүн кайгысынын жашоосуна кирип, ички дүйнөсүнө кирип алып эле ошондон чыга албайын. Анан кээде баягы эме бирөөлөр жазып коет да магачы, мен сиздин ушуларды ыйладым, өз тагдырым десе, сүйүнүп кетем да, ыйлаган турбайбы. Анан кайда Кудай кечирип коет. Менен баягы ыйлата алган турбайбы деп сүйүнүп кетем да, анан кайра ой, эмне сүйүнүп атам деп коем да. Бирок баягы ошол максатыңа жеткеним ошол да. Адамдын ошол оон менен, сөз менен көзүнөн жаш чыгара алсаң, жан дүйнөсүн козгой алсаң, ички дүйнөсүн буркан-шыркан жүрө алсаң, ошол жеткеним, ошол да максат. Дейсиң. Анан эми оңой эмес, элдин астында туруш, жаңылбаш керек сахнада эч качан. Бир жолу сахнанын өзүнүн мыйзамдары бар. Сахнанын өзүнүн жазылбаган мыйзамдары бар. Биз профессионал артисттер ошону бекем кармашыбыз керек да. Мындай болду. Бир кызык айтып берейин. Жаңы театрга кирип 3-4 жыл болуп калган. 82, 83, 82, 83 жыл бар го. Кичине элге таанылып спектакльдер өнүп келаткан, манан Кремль куранттары деген Ленин жөнүндө, Владимир Ильич Ленин жөнүндө спектакль коюлуп калды. Ленин ролун Советбек Жумадылов ойнойт. Керемет актер го. Анан эми укмуш ойнойт да. Мен адъютантын ойнойм. Эки эле выходым бар. Звонокто шыңгыр-шыңгыр айтып коюп, мен чыгып угуп атам сизди, Владимир Ильич дейм. Кагаздарды карап дайыртып коюңузчу деп коет. Бир 15-20 мүнөттөн кайра шыңгыр-шыңгыр кайра кирип, даяр болдубу дейт. Даяр, Владимир Ильич деп коюп кайрышып кетем. Онан үйдөн чыгып келаткам, жер үйдө жашачумун, тиги мамамдар менен. Анан сосед кошуна орус болчу да, самогон кайнатчы. Онан жартылаш спектакльге чыгып, кечигип калып чыгып келсем, асыл, постой, попробуй вот эту. Классный вещь деп калды. Анча-мынча вино татып калган болчубуз да уже. Анан бир убакта граненый стаканга бир самогонду куюп берди да. Онун мындай жумшак эле көрүнгөн. Давай до конца выпей, что там, хороший, первачана. Басып едім, ешті қылғанда болған жоқ, нормально, жоқшына қайлы келдім. Киіндім, адъютанттың киімін киініп алып тұрып, бірінші уақытыма шықтым, одан сізді Владимир Ильич, онан шығып қайрам етіп, онан екінші уақытым 15 минут дейін да, қойды гримеріне қалып, кешігіп қалмайын. Şu sahtanın ile kaptalında tutup durayınca de onun tar var, o targa jölönüp, deyip özüm vıkıtımda gütüp atıp, arjağın hiç öyle pomdu. Böyle culkulda durdu. Ay svalaç, vıkıtı götüp etmedi mi? Ay dur! Gözüm açsam, pomreş, roza değil. İşte geçiyor. Götüp etmedi. Алтыгы актерский комнаталарды звоноктор бар, аны басат, мен жоқмын.
илин Советбек Жумантип узбак чыгышыңыз мен жокмун шалкам мен жокмун тиги чуркагамайдан кирбеле бар жокмун айданып келсем мен ушундай уктап аткан экенмин желемон анан өлдүм дедим спектакль бүткөнчө күттүм анан кой деп туруп анан Советбек байкенин комнатасына келсем айнегинде көрдүм да гримин чечип атып кире албай турам жаш баламын да кире албай турам баягы костюм менен анан кайдан тыкылдатсам да деди кирип эле шүмүрөй туруп калдым Советбек кечирип коюңузчу кечирип калдым чыкпай калдым жанагы гримим монтуп ачып аттыр сакалым калган жерде эмне болду деди анан ачыгын айтып бердим ой чыгып келатсам тиги кошунам орус болчу анан бир стакан самогон берген көрчү ошону ичкем анан тиги биринчисине жакшы эле чыктым эле экинчи выходымды кечирип калбайын деп тиги жөлөнүп отуруп уктап калыптым десем байкуш күлүп туруп анан ай Асылбек деди балам жакшы өсүп келатасың жакшы чыгып келатасың жакшы рөлдөрдү айнап элге көрүнүп келатасың буюрса сенден жакшы актер чыгат көрүп сүйүнүп атабыз бир эле нерсени эсиңе сактап кой деди сахнага эч качан ичип чыкпайчы деди сонун экен мен ошол өмүр бою могу эмемде калып калды да жүрөгүмдө мээмде кулагымда калып калды ошолчу болду бар балам экөөбүздүн ортобузда эле калсын деп койду сүйүнгөнүм айтпа ал убакта коммунисттик партиянын убагы өтө катуу түнү менен үйгө шуулдап келатам экинчи сахнага ичип чыкпайм анан бир кызык окуя айтып берейинби мына ушу кабинетте отуруп атпайбызбы гастролго чыктык капырай Акбозат эле бир спектакльден анан Рустам деген актерыбыз бар да өзү мондай далдайган неменен нөкөрдө ойнойт да желдетте ойнойт биз жигиттербиз найзаган массовкада турабыз анан Сыдыкбек Жаманов деген актерыбыз да абышканы сүйрөп кирип анан мындай акырын желкесине эми актерский басып койгон жери бар болчу да балыкчыда коюп атабыз балыкчынын дыкасында анан баягы тиги күндүз бошпуз да анан эле бир убакта карап турсак эле боягыбыз өлүптү эле абышкан ушундай катуу болду басып эле Сыдыкем момундай карады көзү 100 грамм ичип алыптыр алчы найзаны өлдүнү дедик келдик театрга комсомол партия бириккен чогулуш күн тартиби гастролдогу момундай комсомолдор могу ушу кабинетте бул жерде отурабыз партиялар астында турушат баарычы комсомол комитетинин секретары Эгемберди анан эле ал комсомол комитет секретары урматтуу партия мүчөлөрү урматтуу комсомолдор бүгүнкү күн тартибиндеги маселе гастроль маалындагы Рустамдын жүрүш турушу деди туруңузчу деди анан Рустам чыкты деди бучка бардым көлтөгөн курсагы бардым чугуп тип жер карап турат анан комсомол комитет секретары сүйлөп атат да тиги Эгемберди айтыңызчы эмне үчүн ушундай иш убагында сиз 100 грамм ичип сахнага чыгып айтыңыз могу жерде эмнеге мындай болду тигиндей эмнеси тип туруп Эгемберди карап Эгене экөөбүз чогуу иштедик беле Эген кып-кызыл болуп кетти Эгене экөөбүз чогуу ишпедик беле астында отурган баягы күн болот досумбай башта бар капкырып ичти баарычы могу жер күлкүгө толуп кетти баары кат бүлкүлдөп күлүп атышат жок эми
Чын эле чогул ичкен болчубуз башында. Ошо менен чогулуш токтоду. Бизди урушумуш этишти. Күлкөн менен чыгып кетишти. Böyle al eldim var ketkendeğin ustamın orta alıp yani aklıma gani beyin var mı sen? Çoğusun ne aytasın deb ezdi gana. Жоқ em çok çıkıyoruz men çınlıkta içim gerekti komsomol qatarda bolmaydı. Oy жаштыкта o nemi okuyalar толтырада. Aytыңызчы. Анан жаштык сонуга келмем мисалга азыр мен бир ырды ошо жана Жолдошбек классташым бар да. Ким билет өмүр эсебин сурансаң ойго жетерин суктанып көздөр караган сулуулук бир күн өчөрүн сулуулук бир күн өчөрүн адырда ойноп жүрчелек адырдын гүлүнү терчелек алтында жаштык өтөрүн ал кезде кайдан билчелек ал кезде кайдан билчелек бар бекен билген эсебин балаңа жаштык өтөрүн балбылдап сүйүү чакырган каректен жылдыз өчөрүн каректен жылдыз өчөрүн ак жалын болуп күйчелек ак дилден таза сүйчелек алтын кез өтүп кетерин ал кезде кайдан билчелек ал кезде кайдан билчелек билбестир өмүр эсебин билинбей өтүп кетерин кандырбай жаштык отуна ызалык жүрөк эзерин ызалык жүрөк эзерин балбылдап оттой күйчелек бакытка тойбой жүрчелек балалык өтүп кетерин ал кезде кайдан билчелек ал кезде кайдан билчелек ал кезде кайдан билчелек деп жерди бир чапсам болот да. Буларды даярдап атам болсо жакында жазып чыгарам. Сөзгөн сөздөрү. Берки сүйүү шарапты болсо чыгаргам, бирок эфирге бере элекмин. Сен деле бир жерде кылып чыгып койсоң болот. Эксклюзив болот турбайбы мен эфирге? Ал эфирге бере элекмин ал сүйүү шарапты. Анан муну буюрса жакында жасап чыгарам. Ырды жасап чыгарыш деле азап билесиң го. Ооба. Гаражовкаларга аякка да акчасы, анан үнүм жаздырган аяк акчасы кээде баягы ойлогон ойдо кыстаган турмуш келип жеңип биягын тартсаң бияка жетпей, биягын тартсаң бияка жетпей калат. Ну, буюрса жасайм. Сон агай, сон. Бул мен эми өзүм баягы акырын жаш курагыма жараша, мен өзүмдүн курактууларды, менден улууларды кичине мындай жүрөгүн эзип алгым келет да. Анча-анча тыгылап, жаштыгын эске алып, мыжып алгым келет да. Туура айтып атат, аскемде дегендейчи. Ал кезде кайдан билчелекти. Эртең эле сен мен жашыма келгенде айтасың, баягы Асылбек байке баягы айтып сыздап отурган ушул турбайбы? Мен эле 60-тан тегерегинде бат эле келип калган турбайбы? 50-дөн кийин убакыт ушундай өтөт. 50-ге чейин сени акырын мындай тагдыр жолу сени акырын сүйрөп алып келип туруп 50 деген жаштын кырына чыгарып коет да, анан акырын аркаңан түртүп коет. Тияк эңкейиш. Таканчыкты соңду токтой десең болбойт. Түшүп келесиң, бир убакта карасаң астыңда монда көрүстөндөр турат.
Апе, ушак келип калдым деп ойлойм. Мен образды айтып атам да, мен. Баягы бир казак акынынын жакшы сөзү бар да. Жашоо бул баягы сенин өмүр жолуң дейт да, өмүр жолуң. Ошол өмүр жолуңда кетип баратып кээде чуркайсың, кээде ташыркайсың, кээде чарчайсың, кээде отурасың, кээде жыгыласың. Өмүрүңдөн бешигиңден бейитиңе чейинки жол өмүр жолу дейт. Бешигиңден бейитиңе чейинки жол өмүр жолу дейт да. Ошол өмүр жолуңда жанагыдай чуркайсың, мүдүрүлөсүң, жыгыласың, чарчайсың, токтойсуң, кайра турасың, кайра кээде жыгыласың, кээде баткак кечесиң, кээде даңгыр жолго түшөсүң, кээде таш жолго түшөсүң, кээде чаң жолго түшөсүң. Ошол өмүр жолун ушинтип кете бересиң. Өмүр жолунда келатып, кээде бир жакшынакай адамдарга жолугасың, кээде жаман адамдарга жолугасың, кээде ыйлайсың, кээде күлөсүң, кээде ошол өмүр жолуңда бир тозоктуу учурга дагы туш болосуң, сатып кеткендерге да жолугасың, сүрмөлөгөндөргө да жолугасың, жөлөк таяк болгондорго да, тышканактан алып сени сүйрөгөндөргө да жолугасың. Ошол өмүр жолунда акырын кете бересиң. Анан ошол жанагы мен айткан жанагы жерге барып токтойсуң. Жеткенче бешигиңден бейитиңе чейинки жол өмүр жолу. Ушундай. Жүрөгүм чыгып койду окшойт. Жок агай, сон философия. Бирок ошол жолдочу татыктуу басып. Ооба. Руханий жан дүйнөңдү байытып. Ооба. Артыңда сонун издерди калтырып, анан мындай бейитке кирип баратканда бир кылчайып караганда мындай жүрөгүң топук болуп, ох ата, сонун жашадым деп кетсең сонунда. Ооба. Анын үчүн кээде өзүң бир эме кылышың керек да, дем беришиң керек да, мисалы. Жеңишгүл мага бир сонун сөз жазып берди да, мен чыгармачылык кечемди коерду. Аны окуп көрчү деп анан. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба деп жазыптыр да, окумуш жазыптыр. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Чыйыр бар биз баскан аркада. Чоғына табынып сүйүүнүн чоғлар курдаштар бар кала. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Чагылган тийсе да аркама. Чачылган дүйнөмдү жыя албай, чаң басып баратса калкала. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Көр турмуш көп болду сарсана. Жамандын миң сөзүн унутуп, жакшынын бир сөзүн кайтала. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Муң толгон муздарды талкала. Жаркырап ар күнү таң тозуп, жашаймын жапжашыл арчадай. Жашайлы жүрөгүм, чарчабай. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Сураба жашымды канчада. Дүкүлдөп токтобой согуп тур. Дуулаган өмүрдү жарсала. Чарчаба жүрөгүм, чарчаба. Сонкен керемет. Баягы кээде чарчаган учурлар болот. Ошондо барына кайрыл болгон учурлар деле болот. Өлүп кетсинчи дейсиң кээдечи. Бир иштер бүтпөйт, бир нерсе жылбайт, жетигенеси же мунусу болбойт, ошондо кээде кол шилтеп салгың келет да. Кол шилтеп салып басып кеткиң келет. Өлүп кетсинчи депчи. Анан кайра ойлонуп, эмнеге чарчашым керек? Неге? Жүрөгүм дүкүлдөп согуп турса, койчу, чарчабасынчы. Жүрөгүм чарчабай турчу, мен муну бүтүрөйүн. Дейсиң да? Жүрөк кээде лакылдай баштайт, баягы чарчайсың, күйүгө баштайсың кээде анан ошондо. Чарчаба, кое тур. Иштейли дагы. Жасайлы муну деп. Өзүң дем берип акырын жылсаң болот. Бүтөт. Бүтпөгөн иш болбойт. Бирок канчалык кыйынчылык ошонун баарын
чыдаш керек да кээде. Акыры бүтөт. Бир гана аманчылык, ден соолук керек. Мына ден соолуктун баркын пандемия башталганда түшүнбөдүк. Бирибизди көрө албай, бирибизге бир жакындай албай, кучакташа албай, көрүшө албай, каткырыша албай, жолугуша албай, жашынып бирибизден коркуп эле могу ковид эмес деп. Аңдып калдык бир. Учурашкан келбейм, таандып. Ошентип калбадык. Канчалаган адамдар жакын адамдар өтүп кетти. Таанагандардын баары туруп эле кетип калганда жүрөгү ооруду да. Ошон үчүн Кудай ден соолугун берсе экен, балекет оорудан алыс болсок деп тиленип калбадыкпы. Ошондой экен да бул. Тирүүчүлүк жеңет бар. Бирок театрдан да көп киши кетти, агай. Театрдан дагы бир топ кишилерибиз кетип калды, эң мыкты адамдарыбыз ойду жок жерден кетип калды. Айла жок. Ыймандары саламат болсун, жаткан жерлери жайлуу болсун. Ушул театрдачы агай эмне деген гана залкарлар болгон жок да, бүт биздин бул кыргыз тарыхындагы каймактардын баары ушул театрда жүргөн да, ушул жерде баскан. Ана мындай кээде жалгыз калганда алардын деми, алар дагы эле ушакта кайнап жүргөндөй сезим болобу агай? Сезим болот. Вот эң жакшы нерсе айттың да, сезим болот сөзсүз түрдөчү. Себеби биз баягы жалындап турган жаш кезибизде келип, ошол залкарлардын жанында жүрдүк да. Ар бир ойногон ролдорун көрүп, суктанып, мен ушундай болсом деп, күн түнү менен ошолордун арасында жандарында жүргөн убактар болду, талаалаган гастролдор болду. Ошолордун сөзүн уктук, ошолордун кебин уктук. Ошолордун жашоосун аралаштык, көрдүк. Ошонун баарын азыр эстеп бир ушундай бир мыкты, керемет адамдар болгон экен, чындыгын айтканда. Бар убагында биз мүмкүн түшүнө алган жокпуз, байкай алган жокпуз. Анан алар канчалык алыстаган сайын шунчалык бир даанай көзгө элестеп, о бийиктиги көтөр көрүнүп бир ушундай эстейм, сөздөрүн эстейм, талаа түздө жүргөн убактары, тамашаларын эстейбиз. Отуруп алып биз жаш жигиттер баягы кылычтарды тагынып алып, бир 15-20 мүнөт эрте тияка сахнага чыгып бер жан туруп алып, алар ошол отурушчу да, гримденип алып тартып болчулар, анан 5 күзгүгө каранып, асынганыбыз кылыч, колубузда камчы, массовкада жигиттер ойнойбуз. Ментип күзгүгө каранабыз, тигилер 5-6 отуруп алып, анан байкуштар өткөн кеткендерин айтышат да, биз баягы ачыкка калып, биз баланы чачып, түкү жерге баратканда эсиңдеби? Араба менен темселеп, жөө тигиндейинде ошону кайра эстеп, ушундайларды айтышат да. Анан Замир Сооронбаев баштайт, Замир экени билесиң да. Старик, эмне каяка ошонун артын баарын айтып бересиңер. Баарын сага ошо замана кара тарыхында да, сен ошол убакта тул деп ким айтты? Мен кирем бе жакта. Ошону бир айтып бир койбойсуңар, биз жөө баскан. Ким күнөө ошону караганда мен чыгам бе жактан. Эне тур айта. Сен түшүнбөйсүң. Дешет байкуштар. Би бана эле кычырап койгон. Учпай отуруп калсат байкуштар. Ошол нерсеге биз келатабыз да. Бизде жаштардын арасында отуруп 80-жылдары баягы биздики мындай болчу, анан коммунисттик партияны тигинчи эмес, анан минчи эмес деп сүйлөп коюп кайра токтоп калып, баягы башка чыккан койбосун. Биш кайталан. Ошолордун жашына келип каларыбызды ойлобуз да. Аз ойлосок алардан ошол 50-60 деле тегерегинде экен. Ошондочу. 80-жылдар мисалы карасаң, сен айткан залкарлар. Ошолорду бир күлөбүз, бир жүрөк сырдейт, мыкты залкарлар. Менин бактым ушунда болду. Мен ошолордун арасында жүрдүм да. Ар бирин көрүп, баарынын жанында ошол карап, суктанып, сахнада партнер болуп ойноп, жандарында жүрүп, алардан коркуп, жанталашып, репетиция кылып, өлүп калып, тил угуп калбайын деп ушундай түздүрүп жанталашып, мактап койсо сүйүнчүбүз. Мактады, ай сонун айтты деп. Кээде, мал болдуралым, балбай атат. Сен мындай кылсаң десе, макул,
кыл деп жанталашчыбыз ошончу жасайлы депчи изденип ошол мына ошолдой тарбия алып чыктык да биз. Саатбек агайды көрдүңүз, Сабир эжени көрдүңүз, дагы кимдерди көрүп калдыңыз? Бакен эжелер, Советбек байкелер, ошолорду ма көрдүңөр да? Даркөл эжекелер, баарын Сабира эжекелер, Арсен байке, Күнболот байкелер, Жекшен Арсуловтар, Жекшен байке менен тамашалашканда катуу тамашалашчыбыз. Өтө тамашакай болчу да. Мени эрке ана деп койчу. Мен анда ырдап өмүр деген ырым чыгып, элге таанылып, кичине спектакльдерди ойноп калган ырымдар чыгып калган анан анча-мынча ырдап сүйүп концертте чыгып калган эрке ана деп койчу. Анан Диханбаев, Адылбек Диханбаев деген режиссерубуз эмени коюп калды. Гермитол деген чоң спектакль коюп калды. Анан мен бул ишти албайм. Булбой эле бир эпизод акындын, төп акындын ролун берип койду. Кичинекей эле бир немен бар. Мен билбейм комуш жеткенин дагы айтсам. Үйрөтөм деп үйрөттү дагы. Сен өнүң бар ырдайсың да. Анан сөздүн кыскасы премьера болду. Акынды чакыргылачы дейт, Жекшен байке байды ойлойт. Анан мени киргизет, мен кичинекей төшөгүн көтөрүп келем, отуруп анан жаттаган бир 20 сап. Мен төкмө эмесмин. 20 сап сөз бар да жаттаган. Анан определенный сөзгө келгенде болду. Реплика келгенде токто болду. Эл жыргап кунабада токтоп кал акырын ушул жерден деген сөз бар да. Биринчи премьера болду, экинчи премьера болду. Үчүнчү премьера болуп атат. Баягы жерге келдик. Чакыргыла деди акырын. Жан баштап жатат. Мен кагызым алып бере баягы баштадым. Баягы 20-чы сапка келгенден кийин токто деп айтат да. Айтпайт. Дың десем жан баштап жатып жаздыга жанып көзү кымынбайт деп элечи. Көзү күлкүсү келип калды. Деп токтотпойт да. Кайра баштан түштүм. Мурду бүлкүлдөп деп эле жыгып атат. Мен эмне кыларымды билбейм. Эл толтура салдычы. Жетек болбосо кайра баштан түштүм. Кайра түгүнө чалдырып калды. Эки кайталагандан кийин болду акырын, болду деп могу жер бүлкүлдөп күлкүсү келип атат. Bir vakta sahnenin sırtına çıktığımda komuzdu sallar, kütüp durup. Gözü sen çöpkenin cebine gidecek, beni çıkıyor, kulisine çıkıyor da beni görüp bol basıcı böyle ister gibi. Kaç var şuradan çıktı, bol. Ушундай тамашалаш ойлошчубуз ey. Bizdi keyde ушун түшүп böyle чыргашчы да. Ой, укмуш эм bizde bir balasın çiçeğimiz, erkeletişçi, karabaysın benim, bu sakına da hoş dedi jatып alıp, men ezip atkan atayın, ne kılar eken deyip. Ошол дем барбы агай, ошол курчтук, балким таланттуулар чыгып жүрбөйбү? Бар. Биздин коллектив бүгүнкү күндө баягы өтө мыктылардын маршрут театрга чогулган. Сөздүн ачыгы. Мен мактанып койсом болот да. Жашынан улусуна чейин эң күчтүү актерлордун баары. Ошол бизде ынтымак аябай сүйүнөм да. Аябай ынтымак. Кандай кыйынчылык болбосун, тим эле баары тикесинен тик тура калышып, мына Гүлайым Ганиметовага айлыктарыбызды которуп берип, Тилек Жумагазиевге операцияда айлыктарын которуп беришип, бир эле ооз сөз тикесинен баары тура калып, чуркап акча чогултушуп, кимде канча акча бар деп, былтыр пандемия жана концентратор алышты, костюмдарды алып келишти, алып келип туруп коюп коюшту. Ушул өзүбүздүн коллективде кандай кыйынчылык түшүп кетпесин депчи, аны жазышып группаларга мына бир жерде турат, айткыла дешип. Укмуш бирибизге момундай көз салышып, кээде момундай акча чыгара коюш керек күтүп отуруп, ким канча чогулта алат? Кичине операцияга жардам бериш керек болот, өзүнүн коллегасы. Баары чыгышат. 100 сом болсо да, 200 сом, 500 сом болсо вакыт алып келип чыгып кетишет дейт. Сон кандай сон? Мына момундай ынтымак бар. Бирибизге болгон сонун мамиле бар. Бизде талашып тарша турган эчтеке жок. Бирибизди жоолашкан эчтеке жок. Бир гана сахна. Сон. Мына мен 3 жыл болду. Bir чырдашып, bir тытышкандарды жок бизде.
баары биринин сөзүн бири угуп, ошондой эле тамашалашып, эң улуулар эле чороду манайыптап, ошолорго тийишет отуруп алып, ал тигилерге тийишип, ошол жанагы илгерки биз тамашалашкандай каттырышып. Бул ынтымак, улуу кишинин бирге болгон мамилеси. Ынтымак бар жерде ырыс болот, өсүш болот. Рахмат агам, аябай сон керемет ушундай жан дүйнөнү толкуткан руханий сон азык бердиңиз. Мага эле эмес болгон күйөрман, жалаң улуу муундагы күйөрмандар, айыл жети баардыгы көрүшөт. Анан сизди ушундай чыдамсыздык менен күткөнүбүзгө татыды окшойт бүгүнкү эфир. Рахмат сизге. Бар болуңуз агам. Сиз өзүнчө легендасыз, сиз өзүнчө тарыхсыз. Ушул тарыхтарды жантталашып камерага калтырып калайын деген ниетим бүгүн аткарылды. Ыраазымын. Бар болуңуз. Рахмат. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Эми ушул өзүңдүн каналың аркылуу бизди элге жакындатып атасың. Бул дагы өтө сүйүнүчтүү нерсе. Эл журт аманчылык болсун, жакшылык болсун. Мамлекетибиз гүлдөп өсүп, элибизде жыргалчылык, бакубат жашоо болсун. Силерге да ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, мына бүгүн силердин каалооңорду, тилектериңерди аткардык. Буюрса сон маек болду жана купулуңузга толду деп ишенебиз. Ой пикирлериңиздерди комментарийге калтырып коюңуздар жана каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.